акчабызды кайра кайтарып берсинчи деп. Акча кайда кеткенин, кантип өндүрүп жаткандыгын карап жатабыз. 59 адам арыз менен кайрылып, алар 63 миллион 800 миң сомдон ашык чыгым тартканы маалымдалууда. Биз эгер үй атырып алсак, акча төлөп коебуз деп булар алдаган да менимче. Баланын пособиясын төккөнмүн. Топтоп жүрүп, ошо бала окутам деген пособияны төккөнмүн. Дал ушундай көрүнүштөрдөн кийин эл кооперативтерге болгон ишенимин жоготту ал эле эмес, кооперативтер өздөрү да жоголуп кетти окшойт. Бирок 2019-жылдан баштап биз сурам жылы өткөргөндө жоголбой келаткан. Ошол эле учурда өзүнүн атына кара пиар жоготпостон же кандайдыр бир арыз до келтирбестен иштеп келаткан дал ушул Келечек Турак Жай кооперативи бар экен. Биз азыр кирип, канчалык деңгээлде бул ишенимдүү жана кандай шарттары каралган чогуу кирип көрөбүз. Азыр Борбор шаарыбызда деги эле өлкөбүздүн бардык аймактарында батирдин баасы кандай болуп атканын айтпасам дагы билесиздер. Жана ар бир инсандын өзүнүн үйү болушун каалайт. Менин мисалы 35 миң орточо эсеп менен айлык майын алам. Мен үйдү кандай шарт менен алсам болот? Азыр кирип бул жерден сурап көрөбүз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен атым Мадина, Супер КЖ порталынан келдик. Биз сиздердин кооператив боюнча маалымат алалы дегенбиз. Хош келиңиздер. Маалыматты бул жакта өткөн бала сизге берет, өтөрүңүз. Саламатсызбы, сизге? Атым Мадина, сиздердин кооператив боюнча маалымат алалы дегенбиз. Мен атым Майрамбек болот. Келечек Турак Жай кооперативинде менеджер консультант болуп жұмыс алып турам. Биз кооперативбиз. Кооператив деген бул уюм, орусча айтканда общество объединения. Адамдар өз ыктыяры менен топтолушуп, бири-биринин муктаждыгын чечкенде бири-бирине жардам беришет. Биз кооператив болгону мунун баарын башын бириктирип, буларга жоопкерчиликти алабыз. Кыргызча айтканда ашар негизинде. Бирөөлөрдүн акчасын экинчи адамдарга үй алып беребиз. Бизде орусча айтканда чёрный касса сыяктуу. Бул жерде биз үй курбайбыз, үй салбайбыз, только даяр үйлөрдү алып беребиз. Үйлөрдү өзүңүздөр карайсыздар, өзүңүздөр тандайсыздар. Силердин көңүлүңөргө жаккан үйлөрдү алып беребиз. Албетте ал үйлөрдүн документтери таза болуш керек, эксплуатациядан өткөн, тех паспорту бар, кызыл китеби бар болуш керек. Анын баарын биздин адистер текшерип чыгат, өздөрү бул жактан. Ошол эле үйдү госрегистрдан сиздин атыңызга оформлять этип беребиз. Сиз как хозяйка катары кайра ошол эле үйдү госнотариустан бизге залог коюп бересиздер. Бизден алган акчаны кутулуп бүткөн мөөнөткө чейин. График ипке болот, 10 жылга келишип түзсөңүз, 10 жыл бою биз менен жүрүш шарт эмес. Төлөп жашап жүрүп, кайсы бир күнү сизде акча пайда болуп калса, досрочно погашение кылып, үйлөрдүн документтерин залогдон чыгарып кетсеңиз боло берет. Биз очередь негизинде алып беребиз. Очередти өзүңүз телефонуңуз аркылуу кезегиңизди көрүп турсаңыз болот, онлайн түрдө. Сиздин алдыңызда канча адам турат, ким деген адам турат, фамилия, аты жөнү полный чыгып турат да. Кезекке туруш үчүн баштапкы төлөм төлөш керек болот. Баштапкы төлөм сиз канча сомдук үй алам десеңиз, ошонун 7 жылга келишим түзсөңүз 15%, 10 жылга келишим түзсөңүз 25% болот. А эгерде сиз айтып атпайсызбы 15 миң сом эле акчам бар депчи, эгерде сизде ошол баштапкы төлөм жок болуп аткан болсо, бизде топтоо программасы бар. Ал ошол 10 миң сом менен келишим түзөңүз, 10 миң сом ошол вступительный взноско уже канча сомго жетпесе, ошонго алынат дагы, калганын сизге бөлүп график чыгарып беребиз. Сиз канча сомдук үй ала турган болсоңуз. Ай сайын канча сом мүмкүнчүлүгүңүздө акча бар болсо, 10 миң сом, 5 миң сом, 20 миң сом болушунча салып топтой берсеңиз болот. Канчалык бат топтоп бүтсөңүз, ошончолук жакшы, батыраак очередке тура аласыз. Канчалык батыраак очередке турсаңыз, ошончолук жакшы, батыраак үйлүү боло аласыз. Менин азыр кезекте турсам, кезегим канча убакыттан кийин келиши мүмкүн? Кезегиңиз ар кандай болуп калышы мүмкүн. Примерно плюс-минус 1 жылдын арак бери анда. 1 жыл. Ашып да кетиши мүмкүн, жетпей да калышы мүмкүн. Себеби 1 жылдын тегерегинде. Бирок мындай, бул айтып атпаймынбы? Биз өзү Кыргызстандын мыйзамы боюнча кооперативдер бул элдик уюм болуп атпайбы? Элдин акчасы айланып атат да. Мынча айда точно алып берем деп гарантийный дата коюп бербеш керек да. Себеби бул башта айткандай эле элдин акчасы. Мен билбейм да эртеңки күнү элдер кандай поток менен келет. Вдруг эгер элдер көбүрөөк келип калса, көбүрөөк акча түшүп, көбүрөөк адамга үй алып берип, батыраак очередте жылып кетет. Адам азыраак келип калса, азыраак акча түшөт. Кооперативдин ичинде үй алгандар бар, очередте тургандар бар, накопительный программада тургандар бар. Ошолордон түшүп аткан акча менен айланат. Ошон үчүн плюс-минус 1 жылдан ашып кетиши мүмкүнбү? Мүмкүн. Жетпей калышы мүмкүнбү? Мүмкүн.
себеби бул элге көз каранды, элден түшкөн акчага көз каранды. Ошол себептен биз ачылганыбыз 2019 жыл 15 октябрда ачылганбыз. Ачылгандан баштап эле биз мынча айда, мынча күндө биз сизге точно алып беребиз деп суроо коюп берген эмеспиз эч кимге. Баштапкы төлөм бергенден кийин ай сайын канча пайыздан, канча сумма болуп калат? Эгерде мисалы 10 жылга түшө турган болсок, мисалы 2 миллионго үй алайын деп атасыз. Примерно 2 миллионго үй ала турган болсоңуз, биз только сом менен иштейбиз, сом менен беребиз, сом менен алабыз. Себеп дегенде доллар менен иштесе, любой компанияга выгодно, бирок кардар үчүн не выгодно болуп калат. 25% баштапкы төлөмүңүз болот, бул 500 000 сом акча болот. Жана ошондой эле компаниянын кызмат акысы бар 2% менен эсептелет, 40 000 сом акчаны түзөт. Башында бир жолу алынат, ошону менен алынбайт. 75%-ын биз сизге каржылап беребиз. Бул 1,5 миллион сом акча болот, 1,5 миллион. Биз берген акчаны бөлөбүз 10 жылга, 10 жылда 120 ай бар. Ай сайын төлөмүңүз 12.500 сомду түзөт. Очередь келгенге чейин төлөнө турган акчалар. Кийин анан последующим уже үйдү алгандан кийин членский взнос бар для содержания компании деген. Плюс 2 000 сом кошумча төлөм бар. Ошон менен биригип 14.500 сомду түзөт. Эси 2 миллион сомдук үй болсо. Эгер арзаныраак үй болсо, мындан да азыраак болот. Эгер кымбатыраак болсо, мындан дагы көбүрөөк болот. Чоң рахмат маалыматыңыз үчүн. Биз болсо ушул келечек боюнча дагы маалымат алалы дегенбиз кененирээк. Кененирээк маалымат алыш үчүн мен сиздерди азыр жетекчиге кезиктирип коеюн. Жетекчибизден кененирээк толук маалымат алсаңыз болот. Азыр биз жетекчиликтен дагы 1-2 сурооңузга жооп алууга келдик. Саламатсызбы? Мүмкүнбү? Биз супер кежиден келдик. Айтышты сизге? Ооба, айтышты. Бул жактан маалымат алдык. Батирди кантип алсак болот, кандай шарттары бар экен. Ал эми сизден болсо, ошол 2019 жылдан бери жоголбой иштеп келаткан ошол келечек турак чай кооперативи боюнча маалымат алалы дедик. Өзүңүздөн, Ошол негизги келечек кооперативдин түптөлүшү, ачылышы бул 2019 жылдын октябрь айына туш келген. Ошол айларда биз минустан катталып, өз ишмердүүлүгүн башталган. Бирок ошол тилекке каршы жаңы кооператив болуп түптөлүп иштеп башталган учурда баарыбызга белгилүү болгондой ковид пандемиясы болгон. Ошондо мындайча кыскача айтканда 2019 жыл күзүндө ачылып ишмердүүлүгүбүз жаңы башталып аткан учурда пандемия болуп, анан ошо менен 2020 жылдын аягына чейин, күзгү айга чейин почти мындай масштабдуу иш алып бара алган эмеспиз. Андан тышкары ошол эң негизги бул ишмердүүлүк ошо 2020 жылдын күз айынан баштап азыркы күнгө чейин иштеп келатабыз. Азыркы күндө 600дөн ашык адамды үй алганбыз. Эгерде точныйраак айткан болсок, 650ге жакындап калган учурубуз. Ал эми 2022 жылы тилекке каршы ошол кооператив дүйнөсү аябай популярный болуп, анан 2022 жылы кээ бир обстоятельстволордон аябай негативге учурап кеткенбиз. Ошондо фактически айтканда биз 2020 жылы күз айынан баштап 2022 жылы башталышына чейин активдүү иштетилди. Ошол учурда ошол 600дөн ашык адамга үйлүү кылдык. Дал ошол 2022 жылы чын эле өзүңүз айткандай кооперативдер аябай катуу көтөрүлдү. Бир убакта көп болуп чыгып кетишти да, анан бир убакта эле жок болуп кетишти, бир канча ызычуулар болду. Анан булар эмне себеп болду деп ойлойсуз? Неге мындай болду? Негизи кооперативдин буму деп айтсак болот. Бул любой нерсенин бир определенный популярный бир учуру болот го. Ошо кооперативдердин буму болсо, бул 2021 жыл болду. Көптөгөн кооперативдин даже минустан каттаган убакыттарын карасаңыз, ошо 2021 жылы катталганда, булардын негизи эле кооператив өзү кандай? Өзү негизи бул кылдак мамилет менен финансылык жакка туура мамиле кылып, өз учурлары менен иштетсе, бул үйлүү болгонун эң жакшы бир шарты да. Бирок тилекке каршы ошол кээ бир кооперативдердин бир экономикалык методу или же башка бир финансылык коммерциялык мекеме катары бир иш алып барып кеткендигинин себебинен ошол кооперативдин терс таасирлүү учурларына алып келип калды да. Эми ошол учурдан баштап Министерство юстиция демилге көтөрүп, мыйзамды өзгөртөлү, именно кооператив, турак жай кооперативдерине
көзөмөл жасайлы. Буга чейинки негизги мыйзамда кооперативтерге бир определенный правила жок, ким каалашынча иштеп кете берсе болот деген бир учур обобщенно жазылып калган да. Бирок аны деген биздин ошол кээ бир кооператив жетекчилери туура эмес багытта ой жүгүртүп же туура эмес багытта ойго салып туура эмес ишке алып барып алды да. Анан азыркы күндө ошол жогорку кеңеште 3-чү окуудан каралып бүтүп атат. Кудай буйрса могул айда бүтөт деген үмүттү айтып атышат. Ошол каралып бүткөн болсо, мыйзамыбыз күчүнө кирип алган болсо, бул турак жай кооперативтерине бир единый баарына бирдей болгон правила келет. Андай болгон болсо баардыгыбыздын жарандарыбызга именно турак жай кооператив аркылуу үйлүү болгонго дагы бир жакшы шарттар түзүлөт деген ойдобуз. Кооперативден жабыркаган көптөгөн карапайым элдер бар. Акчасын ала албай, жөн гана ал жактын жетекчиликтерин камап коет, же пробация берип коет, акча болсо жок калып кетет да. Ошондой учур болуп калышы мүмкүнбү? Же биз акчабызды бергенден кийин ала албай калсам эмне кылам? Мындай учур белги көптөгөн коммерциялык уюмдарга дагы туш келип калышы мүмкүн да. Башкалар мисал келтирип эле коеюн. Бул жерден мындай болду да. Кооперативдин мүчөлөрдөн чогулган акчасынын бул пайлык фонд болуп саналат да. Бул пайлык фонддон биз ар кандай жардамага же ар кандай өзүбүздүн жетекчиликтин багыттарына жумшалбаш керек болчу. Бул үй алып бергенге эле гана жумшалыш керек. Ошол мүчөлөрдүн, то есть бир 100 адам чогулган болсо, 100 адам төлөнгөн болсо, ошонун кеминде дегенде 30 адамына үйлүү кылганга жумшалыш керек болчу. Мисалы ошол 100 адамдан, бул мисал катары айтып атам, 10 миллион сом акча чогулду. 10 миллион сом чогулгандан кийин 10 миллион сом менен ошол 30 адамга бөлүнүп берилгенде ошол баланс сакталыш керек болчу да. Бул ошол кооперативтердин анан жанагы биздин мамлекеттик мекемелерде да ошону бирди айтып балансы барбы жокпу деген маалыматты берген жок да. Ошондо эгерде балансы бар болгон болсо, сиздин акчаңыздар 100 адамдын чогулган акчасы ошол эле 30 адамдын колунда болгон болсо, муну жетекчилик эмне кылыш керек болчу? Муну жетекчилик ошол кайра 100 адам чогутуп, кооперативдин мыйзамы боюнча. Момунда учурга келип калдык, урматтуу мүчөлөр. Эми келиңиздер, 30-оңуздар, сиз биздин жардамыбыз менен үй алгансыздар. Эми сиздер эртерээк төлөп беришиңиздин күчү менен же дагы бир башка методдор менен калган адамдарды үйлүү кылайлы же акчасын кайтарып берели деп. Биздин учурларда Кыргыз башка жерде болгондуктан эмне болуп атат? Ошо балансты даже көргөзүп бере албайт. Канча адам үй алдык, канча адам күтүп отурат. Канча адам үй алганга канча акча жумшалган, анан канча ошол бар акча